Саламатсыздарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтүлүүчү сабак кыргыз адабияты сериясынан болот. Бүгүнкү өтө турган темабыз жеңи жок, өтө көкө уулу. Жеңи жок деген атты баарыбыз эле угуп жүрсөк керек. Жеңи жок. Айтылуу акын жеңи жок, айтышууга теңи жок дейбиз. Жеңи жоктун өзүнүн чын аты өтө болгон өтө. Анан ал адабиятта өтө көкө уулу деген ат менен белгилүү. Бул жеңи жоктун өзүнүн тарыхы аябай кызыктуу. Жеңи жок акыныбыз өзү Талас жергесинин кулуну болгон. Бирок бала кезинен ата энесинен жетим калып, жетимчиликтин азабын көп тартып, анан ушу ар кимдин колунда жүрүп, ар кимдин эшигинде жүрүп, ала оорусу менен ооруп калат. Ала оорусу ушу денеге чыккан оору, тери оорусу. Анан ала оорусу менен ооруп калгандыгын билишкен айылдаштары андан баш тартышып, биздин арабыздан кет, бизге жугузба деп ошо жеңи жоктон кутулууну көздөшүп, аны ушу жаш баланы сууга алып барып ыргытып келүүгө буйрук беришкен экен. Ошол убакта аны алып барып ыргыта турган жигиттер ага борооруп кой берип жиберишет жеңи жокту. Эгер тагдырың болсо өзүңдүн жазганыңан көр, маңдайыңа жазганын көр, биз сени сууга ыргыта албайбыз деп кой берип жүргөндө жеңи жок баягы Таластан аксы дагы тайекелерин көздөй качып барып, ошол жактан бутуна туруп, ошол жактан баягы оорусунан айыгып, анан жеңи жок ушинтип элге алына баштаган экен. Ал эмне үчүн жеңи жок болуп калган өтө? Ал Базар Коргондогу чоң базарда Нурмолдо, атактуу акын Нурмолдону менен айтышкан экен. Ошо биринчи айтышы Нурмолдо менен айтышып, ошол айтышта жеңи жок мындай өтө жеңи жок кемсел кийип айтышкандыктан, анан баардыгы ошо базардагы чогулган эл анын талантына күбө болушуп, анын ушунчалык ширин сөздөрүнө, анын тапкычтыгына баам беришип, анан баягы жеңи жок акын бар эмеспи, жеңи жок акын эмеспи, Нурмолдону уткан акын эмеспи деп отуруп, ошентип жеңи жок аталып кеткен экен. Жеңи жоктун таланты ташкындап, алдына эч кимди чыгарбай, төкмөлүк өнөрдө жеңи жоктун астында эч кимге теңи жок деп айтылып келет элибизде. Бул абдан залкар акын болгон. Жеңи жок аккан суу деген азыркы биздин күнгө чейин жеткен чыгармасы, аккан суу чыгармасы. 7 күн айтып жеңи жок бүтүрүп алган эмес экен. Нечен жерди аралап кезип чыккан аккан суу, керектиги адамга жандуу менен жансызга сезип чыккан аккан суу. Зоодон сынбай бир жери кулап түшкөн аккан суу, аяк башын үзүлтпөй улап түшкөн аккан суу, өзүн өзү көбөйтүп курап түшкөн аккан суу, ташка тийип чачырап, быркыраган аккан суу, далай жерге токтобой шыркыраган аккан суу. Кууш жерге келгенде күркүрөгөн аккан суу, үрөйүңдү учуруп үркүрөгөн аккан суу, барган сайын күч алып дүркүрөгөн аккан суу. Сурап отурсаң кайда болот аккан суу, башы туюк капчыгай сайда болот аккан суу, издегенде табылбас жайда болот аккан суу, тескейи бийик терек сай кондо болот аккан суу, ак асаба мелжиген зоодо болот аккан суу деп жеңи жок акыныбыз айтып кеткен экен. Аккан сууну жеңи жок 7 күн айтып түгөтө алган эмес. Анан ошондуктан сиздерге мунун азыр биздин ырчылар ырдап жүргөн ырын көрүүгө сунуш кылам. Ырын көрүп, сөздөрүнө дагы маани берип уксаңыздар жакшы болот. Кара жердин алдынан жыгып чыкканы аккан суу, кайда барып токторун билип чыккан аккан суу, көктөр булу көк жерди эшип чыккан аккан суу, көк жылгаяк асканы тешип чыккан аккан суу, өмүр отун тутантып жарып чыккан аккан суу, тоодон түшүп бир жери кулап түшкөн аккан суу, аяк башың үзүлбөй улап түшкөн аккан суу, далай жерге токтобой шаркыраган аккан суу, үрөйүңдү учуруп үркүрөгөн аккан суу, эңкейишке келгенде аркыраган аккан суу, жайык жерге келгенде жаркыраган аккан суу, кулагыңды тундуруп ошо шаркыраган аккан суу. Аягы жок колу жок токтойм дегени ою жок, жүрүп келген
аккан суу бара турган жерине кире турган көрүүдө күлүп келген аккан суу барган жерин кулпуртуп абат кылат аккан суу төрттүлүктү семиртип эт жарата таккан суу жердин үстүн жайнатып чөп жарата таккан суу алма жүзүм малмурут арча кылат аккан суу жешилби карагат арча кылат аккан суу биз билбеген дүйнөдөн ошо канча эле кымбат аккан суу. Кире турган көрүнө күлүп барган аккан суу деп бул абдан залкар сөздөрү айтып кеткен Жеңижок акыныбыз ушу аккан суунун өзгөчөлүгүн, анын касиеттерин 7 күн бою ырдап айтып түгөтө алган эмес экен. Бул ырды азыркы убакка чейин биздин фольклордук изилдөөчүлөр изилдеп ушул убакка чейин дайыма концерттерден түшпөй келет. Жеңижоктун чыгармачылыгында аккан суу өзгөчө орунду ээлейт. Аккан суунун ушу ыйыктыгын, анын улуктугун, анын адамзатка керектигин анын ырларынан тапсак болот. Дагы мындан тышкары Жеңижоктун өзүнүн тагдыры менен тиешелүү чыгармалары бар. Алар да бизге келип жеткен азыркы убакта. Жеңижок бой тартканда ошол Аксыдагы бир байдын Көксулуу деген кызына ашык болгон экен. Көксулуу деген кызына ашык болуп, Көксулуунун дагы Жеңижокто көңүлү болгон. Бирок анын даражасына тең боло албай, ошондо Жеңижок акыныбыз ошо Көксулууга арнап Көксулуу деген ырын жазып чыгарган экен. Бул сүйүү жөнүндөгү чыгармасы Жеңижоктун азыркы учурда дагы өзүнүн актуалдыгын жоготкон жок. Сүйүүнү билдирүүдө, кызды даңктоодо эң биринчи орундарда. Анда эмесе ушул ырынан да үзүндү угуп кетелик. Aşıkmın sizde perige Ait albayım sırrım demigen adamdımın çağıynabay ayttırбай bilsen emine Kızıgam sizde perige kıyın adam çındap demige Dişini mınça çurkatbaya tegi kıynabay bilsen emine çalıp Asidingdin oydusum aydımda jatpayım tın çalıp Altınım çaçkan jarıktan aydanam görkö burçalıp Güncüzdü betin nur çalıp Gülgönüngdin oydusumda günügö jatpayım tın çalıp Süyünün işi kurusun degi kıyın onu tarttım mınçalıp Дегеле сүйүү ырларында Жеңижокко тең эч ким болгон эмес экен. Төкмөлүк өнөрдө ушул Көксулуу ырын ырдап, ал Көксулуунун ата энесинин көңүлүн алып, айылдагы абройлуу аксакалдарды салып Көксулууга жеткен экен Жеңижогубуз. Жеңижок акын айтылуу Токтогул ырчынын замандашы болгон. Ошол убакта төкмөлдөрдүн эң алдыңкысы болгон. Жеңижоктун анан Көксулууга жеткенден кийин дайыма Көксулууну жанына өңөрүп, ээрчитип сапарларда чогуу жүрүшчү дешет. Муну биз Төлөгөн Касымбековдун Кел романында дагы окуй алабыз. Ошондо дагы ошо Жеңижоктун дайыма Көксулуунун жанына ээрчитип жүргөндүгү баяндалат. Бирок Жеңижоктун арманы болгон экен, ат көтөрө албас арман дейт. Ушу балам жок деген ыры биздин убакка чейин келип жетти. Балам жок ыры. Туяксыз өткөнүнө арман кылып, Көксулууга жеткенине сүйүнсө, бир чети Көксулуу экөөнүн балалуу болбой калганына арман кылып, ушул ырды калтырып кеткен экен. Жеңижоктун улуулугу азыркы кезде өтүп кеткен замандар өткөн сайын даанылап билинүүдө. Аксайдан аккан дарыя, арманым айтам жарыя, Көксайдан аккан дарыяда күйүтүм айтам жарыя. Аргыма озум бурайын, айланып жыл келет, айтпай бир кантип турайын. Күлүктүн озум бурайын, күн айланып ай келет, күйбөй бир кантип турайын. Алтынын ырдын терейин, арманым айтып берейин. Күмүшүн ырдын терейин да күйүтүм төгүп берейин.
Сарыны кийдим тогунан, саргайдым бала жогунан. Караны кийдим тогунан да кайгырдым бала жогунан. Кымыздык чыккан кем болот, кырына барып эл конот. Кымбатым элим келипсиң да кыйытып айтсам не болот? Балдыркан чыккан кем болот, башына барып эл конот. Башында турган кайгыны да байкатпай айтсам не болот? Биз бүгүнкү сабакта Жеңи Жок акындын чыгармачылыгы менен тааныштык. Жеңи Жок акындын бизге жеткен чыгармалары бул Аккан суу, Көк сулуу, Балам жок деген ырлары азыркы күндө ырдалып жүрөт. Жеңи Жок өзү аябай залкар төкмө акын болгон. Анын залкарлыгы, анын улуулугу, теңи жок акын болгондугу дааналап байкалууда. Ушуну менен биздин сабак аяктады. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.